Ассаламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Өзүңүздөр билгендей эле, ошо Кыргыз Республикасында атайын мамлекеттик тил мыйзамы чыккан. Анын мамлекеттик тил мыйзамынын негизинде бир топ иш-чаралар жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө деги эле ушу мамлекеттик тилди өнүктүрүү багытында, ошондой эле илинген көрнөк жарнактарды мамлекеттик тилде жүргүзүү, иш кагаздарын мамлекеттик тилге өткөрүү деген сыяктуу бир топ ушул тапшырмалар, талаптар коюлуп келүүдө. Деги эле мына ушул багытта кандай иш-чаралар жүрүп жатат? Биз ушул боюнча бүгүн кененирээк сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын Жалал Абад облусундагы өкүлү Ахметова Толгонай айым келип отурат. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Алгач Толгонай, мына ушул өзүңүз билгендей эле, ушул мамлекеттик тил мыйзамын ишке ашыруу багытында дагы ушул бир топ иш-аракеттер жүргүзүлүп келет да. Деги эле ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү багытында дагы кандай жумуштар жүрүп жатат бүгүнкү күндө? Рахмат. Учурда ушул мамлекеттик тил мыйзамын аткаруу максатында мына жерлерде мыйзамдын аткарылышы боюнча атайын мамлекеттик кызматкерлердин адистери жана өзүм баш болуп жерлерге рейдке чыгып атабыз учурдачы. Ошол рейдке чыккан учурда мына биздин район шаарлардын аймактарындагы көрүнүк жарнактардын мамлекеттик тил мыйзамы сакталбагандыгына күбө болуп келдик да учурда. Андан сырткары ушул мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышы областта бүт аткаруу бийликтерине бардыгы да тапшырмалар берилген. Ушул мыйзам аткарылышы боюнча аткаруу бийликтери жерлеринде өздөрүнүн иштерин аткарып келе жатышат. Көрүнүк жарнактар, андан сырткары иш кагаздардын мамлекеттик тилде жазылуусу, ошондой эле бардык иш-чаралардын мамлекеттик тилде өткөрүлүшү, мына ушундай жагдайда ушул мамлекеттик тилдин мыйзамынын аткарылышында район шаарларда иштер жүрүп келе жатат. Айта кетсем, ушул бүгүнкү күнгө чейин рейдтер өткөрүлүп, областта ушу мамлекеттик тил мыйзамы боюнча адистер менен бирдикте 26 жолу рейдтер өткөрүлдү да, ушул 9 айдын жыйынтыгы мененчи. 200-гө жакын көрүнүк жарнактарга эскертүү берилди. 300дөн ашык көрүнүк жарнактар жана мыйзамсыз илинген, башка тилде илинген көрүнүк жарнактар алынып салынды. Ошондой эле биздин мамлекеттик тилдин 35 жылдыгына карата иш-чаралар өткөрүлдү. Бардык ушул 12 район шаарлардын борборлорунда, мекеме ишканаларында, билим берүү тармактарында, балдар бакчаларында жана ошондой эле мамлекеттик эмес уюмдарда дагы ушул мамлекеттик тил боюнча өтө чоң темада, мындай чоң масштабта иш-чаралар өткөрүлдү да. Иш-чаралар өткөрүлүп, бүгүнкү учурда бул иш-чаралар дагы эле уланып жатат. Эми жогоруда айтып өттүңүз да, 9 айдын жыйынтыгы боюнча атайын рейдтер жүргүзүлдү депчи. Эми бөөн эсе сиздер баягы жеринде барып көрдүңүздөр да, иш кагаздарды, ошондой эле көрүнүк жарнактарды. Анан көпчүлүгүндө сиздер эмнени байкадыңыздар? Көбүнчө ушул тил мыйзамындагы эмнени аткарбай жаткандыгына байкадыңыздар? Мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышында бул мына мыйзамдын беренелеринде көрсөтүлгөн. Жарнамалар мамлекеттик тилде илиниш керек. Анан расмий тилде ошол мамлекеттик тилдеги илинген темадан ылдыйраак жазылыш керек да. Учурда биз ошол рейдте өткөрүп атканда расмий тил эмес, башка чет тилде илинген көрүнүк жарнактар учурда аябай биздин областтын аймагында аябай көбөйүп кетиптир. Мына мен өзүм жакында эле Созак районуна бардым. Жалал Абад шаарында, Базар Коргон шаарынын базарларында көрдүм. Бүт биздин ишкерлер өздөрүнүн товарларыны бренд кылышып, ошол бренд болгон темада англис тилинде, чет мамлекеттин тилинде көрүнүк жарнактарды илип салышкан. Бул мен оюмча бул мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышында бул туура эмес көрүнүш. Чет мамлекетте ошо өзүнүн бренд товарларын бренд кылып өткөрүү максатында
көрнөк жарнактарды илип өздөрүнүн товарларын өткөзүү бул атуулдук парызга деле жатпайт деп ойлойм, туурабы? Мейли чоң мындай чоң мындай соода борборлорунда дагы өздөрүнүн баягы чет тилинде илинген эмелер көрнөк жарнакчылыктарга бардык, мисалы үчүн ошолор. Бирок учурда кыргыз патент аркылуу алар өздөрүнүн ошол товардык темаларыны коргоого алып коюшкан да. Бул эми мыйзамда да жазылган, конституциялык мыйзамда товардык белгилер эгер коргоого алынса, аларга макулдук бердик. Ошол атайын өздөрү ошол салыктарын төлөшүп, товардык белгилерин бренд катары чет тилинде илген. Ал эми ошол кыргыз патенттен коргоого алынбаган көптөгөн эмелер дагы бар, жарнамалар дагы бар. Ал жарнамаларда бир жумага биз эскертүүлөрдү берип чыктык. Жана ошондой эле ошол соода түйүндөрүнүн ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Алар макул болушту. Көпчүлүк учурда ошол эмелерди, жарнамаларды эскертүү менен алабыз. Эскертип бердик. Эми эскертүү мына бир жума, 2 жуманын ичинде кайрадан барып карайбыз. Андан сырткары ошо эскертүү берген соода түйүндөрүнө ошол аткаруу бийликтерине жеринде тапшырмаларды берип келдим мен. Эми жогоруда айтып өттүңүз, ошо рейд жүргүзүлгөн мезгилде мынакей ошондой баягы кайдыгерлик кылып, мына бүгүнкү күндө өзүбүздүн мамлекеттик тилге басым жасабай, мисалы үчүн ошо чет мамлекеттердин тилин биринчи орунга коюп туруп жазып койгондар бар да. Бирок эми ошолорго бир жолу, 2 жолу айтасыздар да. Кийинкиде ошондойго бир көңүл бурбай аткан болсо, кандай бир өзүңүздөр мындай жол болсо чара көрө аласыздарбы, же мындай айыппул саласыңарбы, кандай болот ошол жакта? Биз мына конституциялык мыйзамдын негизинде, беренелердин негизинде биз ошол эскертүүлөр, аткаруу бийлик тарабынан эскертүүлөр берилет. Ал укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилет. Укук коргоо органдары өздөрүнүн ошо конституциялык мыйзамдардын жанагы укуктардын негизинде ошол соода түйүндөрүнүн ээлерине эскертүү беришет жана штрафтарды салышат да. Андан сырткары ошол эгерде мыйзамсыз болсо алдырышат алар. Биз ошолорго жолдомо берип, эскертип айтып турабыз. Эми сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө мынакей биздин мамлекет баягындай башка тилдерге баягындай чек койгон жок. Болгону бул жерде биринчи кезекте биздин мамлекеттик тилибиз менен ошол жерде сөздүктөр жазылыш керек биринчи орунда. Андан кийин калгандар жазыла берсин деген деле мисалы үчүн турат да. Эми сөзсүз түрдө муну ар бир жаран, ар бир атуул деле ушуну эске алыш керек, себеби биздин мамлекеттик тилибиз бул эң бийикте туруш керек деп ойлойм. Эми ошондой эле мынакей жогоруда көргөндөй, бул жерде мен байкап атам да, ушу Кыргыз Республикасынын администрациялык аймактык аталыштарынын сөздүктөрү дейт. Сөздүктөрү. Бул китептердин өзгөчөлүктөрү байкалып турат. Ушулар боюнча да айта кетсеңиз жеке, бул негизи мына адабий сөздөр, Кыргыздын адабий сөздөрү. Мен бул китепке чейин дагы бир жанагы сөзүмдү аяктап коеюн. Мына конституциялык мыйзамда, мына барыңыздарга көрсөтүп коеюн. Биздин 2023 жылы мамлекеттик тил жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы чыккан. Ошол мыйзамды бардык жарандар, Кыргыз элинде жашап аткан бардык жарандар сакташыбыз керек да. Бул жерде мынакей ошол көрнөк жарнактар боюнча жанагы аябай жүрөгүм ооруп келди дебедимби? Мына ошону айтып коеюнчу, мына 11-чи беренесинде турат жеке ишкерлерге. Ушул аталыштарды жазууда жана жол жоболоштурууда мамлекеттик тилдеги тексттер башка тилдеги тексттин шрифинен, өлчөмүнөн мамлекеттик тилдеги шрифт өлчөмү чоңураак жазылыш керек. Чоңураак жазылып, андан кийин ана расмий тилдеги сөз жазылыш керек. Учурда жанагы өздөрүнүн жанагы көрнөк жарнактарда товарларды мамлекеттик тилде эмес, расмий тилде, же болбосо чет тилде чоң харфтер менен жазып коюшат. Бул мыйзамга туура келбейт да. Сөзсүз биздин мамлекеттик тилде чоң харфтер менен жазыш керек. Анан кийин жанагы англис тилинде жазылган көрнөктөр көбүнчө латын алфавитинде жазып коюшат атпайбы? Биздин кыргыз алфавитинде жазып коюш керек. Ошо мыйзамдарды мен дагы түшүндүрөйүн деп атайын. Ушу конституциялык мыйзамды көтөрүп келдим. Анан учурдан пайдаланып мен жеке ишкерлерге, ушул мамлекеттик администрациялардын башчыларына, айыл өкмөттөрүнүн башчыларына,
өзүнүн аймактарындагы баягы көрнөк жарнактардын мамлекеттик тилде жазылышына көңүл бурушсун. Мына ошону суранып кетет элем. Анан жеке ишкерлерди албетте алардын өздөрүнүн товарлары мындай элге көбүрөөк өтүш үчүн баягында бренд болгон товарларды тандап атышат. Мейли аларга макулбуз, бирок мамлекеттик тилде тема тандаса аябай жакшы болот эле. Ушу биздин жеке ишкерлерибиз айрыкча ушуларга кайрылып кетемин. Ушул биздин патриот болсун мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышында. Чыныгы кыргыздын ата уулдары кыргыз жараны болгондон кийин ушу кыргыз тилине биринчи орунга коюп, анан кийин ишти жүргүзүш керек. Эми китептер боюнча айтып өтсөңүз. Китептер боюнча айтып өтсөм, бул китептер мына атайын Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын алдындагы терминология комиссиясы тарабынан басууга чыгарылган. Бул китеп аябай учурда ушунчалык биздин баягы мамлекеттик тилде жазганда көп кыйналган мамлекеттик кызматкерлер үчүн, суусап турган мамлекеттик кызматкерлер үчүн китептер да, бул сөздүктөр. Мына мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын административдик аймактардагы аталыштардын сөздүгү. Бул жерде мына айыл аймактарда, райондук администрацияларда иштеген мамлекеттик кызматкерлер үчүн өтө керектүү сөздүктөр. Биздин ушул мамлекеттик тилде жазылган сөздөрдү кандай эрежеде жазылышы, орфографиялык эрежелери бул жерде сакталганда, мынакей Кара Кулжа району, Академик Адышев орто мектеби деген, ошондой эле мына жер суулардын аттары, бул жерде бүт ошол кандай тилде жазылышы боюнча кыргыз тилиндеги орфография эрежени сактап жазылган боюнча мына эми сөздүктөр. Бул ушу административдик аймактык аталышындагы сөздүктөр. Салык терим, мисалы салык кызматындагылар, мына салык кызматындагылар дагы өздөрү жанагы кыргыз мамлекеттик тилде жазганда иш кагаздарын көп жерлерде кыйналып атышат. Мына ошонун негизинде мына салык кызматына байланыштуу китептер. Мына статистикалык атоолор, мисалы статистикалык атоолор. Бул жерде дагы статистикалык атоолорду мына көбүнчө кыргыз тилиндеги которулуштарын билишпейт да көбүнчө неме кызматкерлерчи. Ошон үчүн дагы мындай сөздүктөр ошо терминология тарабы комиссия тарабынан иштелип чыккан. Медициналык, мына мен медицинаны айтайын. Медициналык атоолор. Ооруканаларга барганыбызда бүт эле орус тилинде, мында расмий тилинде жазып коюшкан да. Билесиңер да, медициналык атоолор көбүнчө ошол башка тилде, жосум расмий тилде чыгып кеткен да. Ошолорду мына кыргызча аталыштары мына учурда ушундай болуп сөздүктөрү чыкты. Андан сырткары мына дары-дармектерди карагыла балдар. Дары-дармектердин дагы медициналык буюмдарында орусча, кыргызча сөздүктөрү. Ушулар атайын ушул улуттук комиссиянын алдындагы терминология комиссиясы иштеп чыкты муну. Эң керек китептер. Мына биздин Жалал Абад облусунда көрүп атасыңар, өтө курулуш жакшы жүрүп атат азыр. Мына курулуш архитектура тармактарынын сөздүктөрү. Мына курулуш архитектура тармактары. Бул китепти мына биздин Жалал Абад облусуна келди. Акысыз бердик, таркаттык райондук администрацияларга, шаардык башкармалыктарга, облустук китепканаларга, анан кийин муну статистика башкармалыкка, медицина тармактарына, салык башкармалыктарына бердик. Учурда аябай пайдаланышып, иш кагаздарын жазганда ушуну пайдаланышып сөздүктөрдү пайдаланып жазышып атат. Анан кийин мен айтайын дедим, мекеме ишканалар көбүнчө сурап атышат. Китептен бизге деле бериңиз деп. Биз болушунча келген китептерди бүт таркаттык. Бардык райондун областтык китепканаларында, райондук, шаардык китепканаларына бердик. Ошо китепканалардан алып пайдаланса болот. Эми чынында жогоруда айткандай карасаңыз, бул бир топ баягы тармактарга ушул кыргыз тилинде, адабий тилинде китептерде чыгыптыр. Албетте эми биз сөзсүз түрдө ушул китептерден дагы пайдаланышыбыз керек. Себеби биз өзүбүздүн мамлекеттик тилибизди биз баягы жогорулатып, кадыр баркын жогорулатып, мамлекеттик тилде сүйлөп, мамлекеттик тилде жазууларды жүргүзүп дегендей.
Эми жогоруда айткандай эле эми мына ушул атайын ушу китептер иштелип чыккандан кийин эми ушуну баягы биз өз деңгээлинде жайылтуу боюнча дагы мына жогоруда айтып өттүңүз, биз атайын ушул китепканаларга башкаларга берип атабыз деп. Эми сөзсүз түрдө бир өзүнүн бир жемишин берет деп ойлойбуз. Анткени эми атайын ушул улуттук тил комиссиясы тарабынан иштелип чыккандан кийин бул сөзсүз түрдө колдонуш керек. Эми жогоруда айтып өттүк да биз эми көрүнүк жарнактар башкалары боюнча айтып келип атабыз, бирок чынындыгы баягы иш кагаздарында дагы деле болсо көпчүлүгүндө ушул расмий тилде колдонулуп атат да. Ушуну дагы жөнгө салуу боюнча кандай болуп атат? Жөнгө салуу боюнча биздин ушу улуттук комиссияны тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев Казакбаевич келип 15 октябрда биздин Жалал Абад облусуна келип жыйналыш өтүп кетти. Ошол жыйналышта атайын резолюциялар кабыл алынды. Учурда ошол резолюциянын аткарылышы боюнча жерлерде иш-чаралар жүрүп жатат. Анан биз ошол жыйналышта Инфодокус программасынан облустагы бардык мекеме ишканалардын жана ошондой эле райондук администрациялардын биздин мамлекеттик тилде канчалык деңгээлде иш кагаздарды жазып атышат деп ошо Инфодокус тарабынан биз текшерип чыктык. Текшерип чыкканда ушул мамлекеттик тилде мына 22-жылдарда бир 85%га чейин мамлекеттик тилде жүргүзүп атышкан эле. Кече биз аябай караганыбызда 89%дан 98%га чейин иш кагаздарды биздин мамлекеттик кызматкерлер уже жүргүзө башташыптыр. Бул өтө жакшы көрүнүш. Анын көрүнүшүн мына өзүңөр көрүп атасыңар, мындай сөздүктөр иштелип кетип атат. Сөздүктөр иштелип чыкты. Андан сырткары мына биздин президентибиз өлкө башчысы өзү баш болуп келгенде мына конституциялык мыйзамды кабыл алып берди. Андан кийин улуттук нарк деген атайын указ кабыл алынды. Ошонун негизинде жерлерде иш-чаралар жүрүп атат. Министрлер кабинети тарабынан 26-жылга чейин ошо мамлекеттик тил мыйзамыны аткарылышын жана андан ары өнүктүрүү боюнча чоң программалар иштелип чыкты. Мына ошонун үзүрү деп ойлойм менчи. Мына биздин мамлекеттик кызматкерлерибиз учурда мамлекеттик тилде иш кагаздарды жазып башташты. Мына көрсөткүч 98%га чейин Жалал Абад областы ушундай көрсөткүч берди. Мамлекеттик тилде жүргүзөсү. Эми сөз түрдө андан сырткары эгерде бир кандайдыр биздин ишкерибиз болобу, жарандарыбыз бир көрүнүк жарнактарды илүү боюнча сиздерден баягы бир сунуштарды же болбосо сиздерге келип кайрылышса дагы болот да. Кандай, мисалы ошол өздөрү мамлекеттик тилде бир чет мамлекетте бир аталышты бир билбей аткан болсо, сиздер тараптан эле сурап, ошону илсе болот да. Ошол жактарына дагы кеңештер берип атасыздарбы? Ал сөзсүз болуп атат. Мен ушул маселени ойлонуп калдым да. Биз ошо рейд жүргүзгөндө чындыгында жана жеке ишкерлер, ар түрдүү улуттун өкүлдөрү да аларчы. Биз кайсыл жерге барып кеңеш алсак болот? Ушул биз көрүнүк жарнактарыбызга тема тандаганыбызда биз кыйналып атабыз деген суроолор да болду. Бул суроолорду чечсе болот да. Бардык мекемелерде, район шаарларда, район жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында мамлекеттик тил боюнча адистер бар. Атайын ушул мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышы боюнча аткарылуу бийликтерине жүктөлгөн. Ошол жерде ошол адистер отурат. Ошол адистерге кирип темаларды тандоодо жана ошондой эле кыргыз тилин өздөштүрүүгө кеп кеңештерди алса болот. Андан сырткары мына областта мен отурам, улуттук комиссиянын өкүлү катары келип мына өздөрүнүн ушул кыргыз мамлекеттик тилде кандай суроолор болсо мага да кайрылышса болот. Сизге чоң рахмат. Алтындай убактыңызды бөлүп, ошол бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик тил мыйзамын аткаруудагы жумуштар, ошондой эле мына жаңы чыгарылган кыргызча аталыштагы адабий сөздүктөр боюнча көрүп алдык, таанышып алдык дегендей. Албетте биздин мындай аталыштагы китептердин чыгуусу дагы улуу муундарга, орто муундарга, ошондой эле биздин жаш жеткинчектерибизге дагы бир чоң, бир жакшы стимул болот деп ойлойбуз. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубайұлы болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта болуңуздар.